Atomy Аляска омега 3 Америкадагы Алясканын аймагындагы эң таза жаратылыштагы экология жактан таза, деңиздин түбүндөгү таза тамак жеген полярдык балыктардан алынат жана жогорку гигиеналык шарттарда тазаланат. Табигый антиоксиданттарды сактап, темир жол аркылуу алынып келинет. Atomy бизге таза, эң мыкты сапаттуу табигый өнүмдөрдү, азык-түлүктөрдү сунуштайт. Көп фирмалар колго өстүргөн балыктан алат омеганы, курчаптоосу бир жерди балык багат жана ал жерде көптөгөн калдык, мусорлор менен тамактанат ал балыктар. Ал эми Atomy бизге Алясканын аймагындагы полярдык балыктардан жасап берет. Албетте, Atomy өзү балык бакпайт, Америкадагы өнөктөштөрдөн алат. Бирок Алясканын аймагындагы эң таза, кары бар, таза тунук суу, табигый жаратылыштагы таза тамак жеген минтай балыктары жана башка балыктардан алынып келинет. Минтай балыктарынан омега май кислотасы алынат. Эко-доко деген узун сөз бар. Бир да компанияда мындай процент единица жок. Общий айтканда май кислотасы 65% болгондуктан варикоздорго, жүрөк кан тамырларга, тромбуларга жакшы. Эко-докосу 65% болгондуктан булар ошол тромбуларды аябай жакшы эритет. Ошондуктан адамга зыяны дагы жок. Мисалы, аптекадагы же башка компаниядагы эко-докосу жок омегалар ал деңиз жээгиндеги мусор жеген балыктардан да, а бул Atomynики бул таза тамак жеген балыктардан. Жана кар, ошондой эле таза тунук, экологический жактан жаратылышы таза жерде өстүрүлгөн балыктардан. Андыктан биз пенопласттын үстүнө омеганы куюп көрө турган болсок, пенопластты эритип жиберет. Себеби дегенде бул тромбдарды эритет. Тромбуларды эриткен кезде керек болсо денедеги тоңгон майларды дагы бул эритет эко-докосу. Андыктан бул бизге абдан пайдалуу. Аляскадагы деңиздин түбүндөгү минтай балыктарды ушундай таза гигиеналык жактан тазалап, өнөктөштөр аркылуу алдырылып келинет. Андыктан май кислотасы организмде тромбуларды жакшы эритет. Ар бир улгайган кишилер же жаштар сөзсүз ичиш керек. Себеби тромбулар жашарып атат. Жаштарда көп болуп атат. Бийлеп атып, ойноп атып, жөн эле отуруп насмерт кетип калып жатат. Себеби жүрөккө тыгылып калып тромбулары үзүлүп кетип атат. Азыркы кезде өпкөнүн майда кан тамырлар перескат эткен жеринде пения образовать этилет экен дагы, кадимки эле пневмония эмес, башкача пневмония болуп атканын себеби да ошондон болуп атат. Именно ошого омега жакшы жардам берет. Омеганы ошолорго витамин С, Д, Э менен антивирусный, антибактериальный каражатты кошуп бериш керек. Азыркы пандемияга, пневмонияга аябай сонун жардам берет. Май кислотасы тромбуларды эритет, варикоздорго жакшы жардам берет, тоң калган майларга, жүрөк кан тамырларына, холестеринге, сосудту тазалаганга абдан жакшы жардам берет, нерв клеткаларына, жүрөк кан тамырларына дагы жакшы жардам берет. Белоктор денедеги протеиндер үчүн энергия булагы болуп кызмат кылат. Анткени анын курамында маанилүү аминокислоталар бар. Омега 3, доко менен этилфосфон кислотасы маанилүү майлар болуп эсептелет. Бул эко-доко майлары жүрөк ооруларын жана инсульттун алдын алууга жардам берет. А витаминдин соолукту чындап, сөөктүн өсүшүнө, иммунитетти көтөрүүгө, репродуктивдик системага өбөлгө түзөт. Витамин D сөөктөрдүн бекем болуп калыпташына, ден соолукту чыңдоодо жана өнөкөт оорулардын өнүгүшүн алдын алууда маанилүү ролду ойнойт. Селин бул радикалдык зыянга каршы күрөшүү үчүн башка витаминдер менен иштөөчү азык болуп эсептелет. Омега кайсы учурларда пайдаланса болот? Кан тамырларды каныккан, майлардын зыяндуу таасирлеринен коргош үчүн, ден соолугуңузга кам көрүп турмуш сапатыңызды оңдогуңуз келсе, организмдеги зат алмашуу процессин активдештирип, кан айланууну жакшырткыңыз келсе, тамак аш рационуңузда жашылча жемиштер камтыган каныкпаган майлар жетишсиз болсо, балык тамак ашын аз колдонсоңуз, каар адамдардын организминде кан айланууну жакшыртуу үчүн, фастфуд тамактарын көп талап кылган жаш балдар үчүн жана тамак аш рационуңузда эт аш тамактары басымдуулук кылса, узак убакыт сабак угуп компьютерди колдонгон студенттерге, кан тамырларына кам көрүп,
профилактика катары колдонгусу келген жумушу көп, аз кыймылдуу адамдарга сунушталмакчы. Омеганын ичинде 180 капсула, баасы 1400 рубль. Чыгарылган жери Колмар, Корея. Ар бири 99 граммдан болгондуктан жутуп алганга өтө эле оңой, өтө эле жеңил. Эртең менен тамактан кийин 2 капсула суу менен ичүү керек. Дүйнөлүк ЖМП тарабынан сертификатталган жана ден соолукка зыянсыз деген дагы сертификаты бар. Курамында эко-докосу 65% жана куркума, витаминдери бар. Курамында капсуланын желатин болгондуктан, ал жерде желатин чочконун терисинен жасалган. Бирок деген мусулман адамдар камсанабай ала берсе болот. Себеби желатин бул аралашып көптөгөн продукцияларга өзүнүн составын жоготот. Деген менен биздин кайрылуубуздун артында, көптөгөн мусулмандар аялдардын кайрылуусунун артында Пахангел мырза бизге Atomy компаниясынын президенти малдын терисинен омега 3 жасап берди. Халал деген сертификаты бар, андыктан коркпой ошону алып ичсеңиздер болот. Ал корейский сайтка чыккан, жакында российский сайтка чыгат. Андыктан заказ кылып коркпой алып ичсеңиздер болот. Эми мен сиздерге Faberlic компаниясынын омегасын салыштырып беремин. Катталбагандары үчүн баасы 735, катталгандары үчүн 629 сом баасы. Омегасынын составында желатин бар. Бирок халал деген сертификаты болгон менен желатин бардык кезде эле чочконун терисинен жасалган. Андыктан бул жерде ачык айкын айтпаган. Atomy компаниясында ачык эле жазып койгон. Бул жерде болсо ичинде 60 капсула. Эми караңыздар, баасы 629, бирок 60 эле капсула. Андыктан бизде деген Atomy'де 1400 рубль, бирок ичинде 180 капсула. Мен ойлоймун, адамдар өздөрү эле салыштырып, сапатындагы баалап алат деп. Ал эми бул жерде болсо ошол көрсөтүлгөн желатин бирок эмненики экени толук жазылган эмес. Oriflame компаниясында болсо эко-докосу бар. Бул жерде 1600 рубль, бирок баасы сомго канча экени толук белгисиз. Ал эми бул жерде болсо эко-докосу бар. Эко-докосу 150дөн ашпаган, ал эми докосу болсо 100дөн ашпаган. Бирок Faberlic'ке караганда Oriflame'де эко-докосу эмне болсо да бар экен. Бирок мунун ичинде дагы 60 капсула. 60 капсула 1600 рубль баасы. Atomy'нин баасы 1400 омегасы, ичинде 180 капсула, унутпаңыз. Андыктан бизге жогорку сапаттуу продукцияны эч качан кымбат деп айтпаңыздар. Бул Oriflame'дин тоже желатини бар. Бардык эле деги эле Oriflame эмес, бардык эле аптекаларда сатылгандарда желатин бар. Бул болсо эйкосу бул жерде 150 мг. Ал эми докосу болсо бул жерде 100 болуп турат. Андыктан барыңыздар, маани бериңиздер. Бул майлар жакшы эрите албагандыктан пенопластка куйган кезде тура берет көлкүлдөп, тамак аштын майындай болуп. Ал эми бул болсо MV компаниясынын омегасы. Баасы болсо рубльга, ал эми сомго 1800 сомго алдым дегендерди укканмын. Бирок аны толук билбеймин. Аныгын өздөрү билет. Ал эми бунун эко-докосун чындыгында мен көрбөдүм. Себеби мен бул жерде сайттан кирип аткандыктан бул жерде толук жазылган эмес. Бирок Atomy'нин сайтында толук ачык айкын бардыгы жазылган. Бул жерде ал эми ичинде болсо 90 капсула. 90 капсула желатин бул жерде дагы бар. Ар бир омегада сөзсүз түрдө эко-доко болуш керек. Эко-доко бул жирный кислотасы, бул майлар сөзсүз түрдө тромбуларды эритиш керек, тоңгон майларды эритиш керек. Эгер аларды эрите албаса, анда пайдасы жок. Андыктан пенопластты эриткен Atomy'нин продукциясы булардын арасында эң сапаттуу болуп көрүнүп турат. Ал эми биз Atomy'нин омегасына кайрадан келе турган болсок, баасы 1400 рубль, 7500 PV берет. Atomy Alaska омега эң таза сапаттуу. Жана бул жерде көптөгөн
маалыматтар жазылган, ЖМП тарабынан сертификатталган жана желатин чочконун териси бар бул капсулада деп ачык эле айкын жазып койгон. Atomic компаниясы чынчыл компания экендиги дал ушул жерде көрүнүп турат. Жасалган жери Колмар BNG. Колмар компаниясы 90 жылдан бери өзүнүн утуру жаңы үлгүдөгү технологиясы менен фармацевтик жана косметикалык продукцияларды чыгарган компания. Андыктан кайсыл жерден чыгат, кандай жерден келет, мына ошого дагы адамдар көңүл буруш керек. Аптекадагы, көчөдө, интернетте сатылган омегаларга мен эч кандай кепилдик бере албаймын. Алардын чыккан жери балким Кытайлардыр. Кытайлар колдон жасагандыр. Аны эч ким билбейт. Андыктан омега аляскасын алып сөзсүз түрдө ичиңиздер. Бул жерде эко-докосу дагы көп. Бул жерде экосу болсо 407 мг, ал эми докосу болсо 262 мг. Андыктан бул майлар сөзсүз түрдө тромбуларды эритип жардам берет. Андыктан варикозго, тромбуларга сөзсүз түрдө алып ичиңиздер. Мына мен ошол менен сиздерге бардык нерсени салыштырганча видеомду аяктадым. Саламатта калыңыздар. Бул омега РБЖ корейский сайтта балдарга арналган РБЖ. Жөн эле чайнап жеп алат. Аябай жакшы нерв клеткаларына жана жүрөк кан тамырларына пароксирса болгондор үчүн акыл эсти өстүрүп, памятты көбөйтүп, эске тутумду айтканда жакшартып, жакшы жардамын берет. Бул корейский сайтта. Булардын баасы 1850 рубль болот. Мен ошол менен видеомду аяктадым. Саламатта калыңыздар. Кимдир бирөөгө менин видеом жакпашы мүмкүн. Себеби дегенде салыштырдым. Бирок бул деген бизнесте сөзсүз конкуренция болот. Андыктан чычаламай жок. Саламатта калыңыздар.